видео сабакта таңдайча боону көрсөтөбүз. Салттуу түстөгү жиптерди түрүп алабыз. Азыркы өрүм үчүн биз көк жана кызыл жиптерди тандап алдык. Негизи салттуу ыкмада өрүүдө 1 же 2 түс колдонулат. Түрүлгөн жипти ортосунан байлап, бекем жерге бекитип байлап аласыз. Берки учун кесебиз. Бардык жиптерди тегиз 2 топко бөлүп алабыз. Андан соң ар бир топту түзү боюнча дагы 2ге бөлөбүз. Оң тараптан өрүп баштайбыз. Четтеги 3 жипти бөлөбүз. Анын 2-өө аркактын үстүнөн алынат, 1-өө аркактын алдынан алынат. Бул 3 жипти сөймөдүн үстүнө кармайбыз. Эми түгөйлөп жиптеребиз. Түгөйдүн 1 жиби аркактын үстүнөн, экинчиси аркактын алдынан алынат. Бул түгөй жипти сөймөдүн астына кармайбыз. Кийинки түгөйдү сөймөдүн үстүнө, кийинкисин астына алып, ушул схема боюнча алмак-салмак астына, үстүнө түшүрүп, оң топтогу жиптери түгөнгүчө уланта беребиз. Аркактын үстүнөн алынган 2 жиптин четкисин бөлүнгөн түгөй жиптердин арасынан өткөрүп, сол топтогу жиптерге кошобуз. Бул жип аркак болуп калат. Ушул эле иш-аракеттерди сол топтогу жиптер менен аткарабыз. Четтеги 3 жипти бөлөбүз. Анын 2-өө аркактын үстүнөн алынат, 1-өө аркактын алдынан алынат. Бул 3 жипти сөймөдүн үстүнө кармайбыз. Эми түгөйлөп жиптерип, түгөйдүн 1 жиби аркактын үстүнөн, экинчиси аркактын алдынан алынат. Бул түгөй жипти сөймөдүн астына, кийинки түгөйдү сөймөдүн үстүнө, кийинкисин астына алып, ушул схема боюнча алмак-салмак астына, үстүнө түшүрүп, сол топтогу жиптер түгөнгүчө уланта беребиз. Четте турган жалгыз жипти бөлүнгөн түгөй жиптердин арасынан өткөрүп, оң топтогу жиптерге кошобуз. Ушул иш-аракеттерди кайталап, аягына чейин өрөбүз. Бул таңдайча өрүмү көйнөктүн жакаларын жээктегенге, ычкырга жана күнүмдүк тиричиликте пайдаланылат.